да, кайрылууга байланыштуу экен. Кайрылууга байланыштуу жана интернеттеги топ жарандардын кайрылуусуна байланыштуу ошону. Ал жерде бир аргументтер, далилдер бар экен, ушул сиздер чакыра турган. Эч кандай далил жок, эч кандай аргумент жок. Ошол кайрылуунун негизинде гана текшерип сурак алып коелу деген ой менен чакырышыптыр болгон. Сиз ошол Туйгун Абдрайымов менен мисалы качан жолуктуңуз эле ошол кишинин мындай негизги катары айтып атышат го? Сүйлөштүңүз беле жакында же? Аны менен сүйлөшкөн эмесмин. Курсан Асанов менен беле. Аны менен да сүйлөшкөн эмесмин. Телефондо да сүйлөшкөн эмесмин. Жолугуп да сүйлөшкөн эмесмин. Эмненин негизинде ошо бийликти басып алуу деп, бул эми оор берени да. Интернеттеги жанагы чыккан боюнча эле чакырышыптыр болгону. Мен өзүмө түшүнүксүз болуп атат, эмне үчүн чакырып атышканын. Бир кандайдыр бир оюндар бар окшойт да. Мен байкашыма барам. Болгон. Сиз кандайдыр документтерге кол коюп чыгарды да? Кайрылуу боюнча Мадай кызматкерлер деген адамдар кайрылуу боюнча да болгон. А сиздердики жанагы аудио записке тийишесиз жок? Жок. Сиз кандайдыр бир документке кол койгон жоксузбу? Мисалы үчүн комментарий бербөө тууралуу же? Кол койдум. Тергөөнүн сырын ачпоо боюнча кол койдум пока. Болгон ошол. Бирок бул жерде сыр жок деп ойлойсуз. Сыр деле жок, эми интернетке чыгып кетпеди бүт ошол. Болгон ошол экен. Башка сыр деле Дагы жок. суракка чакырышабы, чакырышпайбы ал тууралуу айтыласызбы? Чакырышабыз деп айткан жок, эгер чакырса келесиз деп. Чакырышы же чакырбашы белгисиз. Негизи өзүңүз кандайда болгону атасыз? Бул ошо оппозициялык күчтөргө кысымбы же бийликтин шайлоо алдында мен жеке мен өзүм үчүн мынтип ойлоп атам. Шайлоодо эми чогултуп аткан командаларды же алсыздаштыруу же ушундай түшүнүк болуп атат окшойт да. Бизге келе тургандар качыш керекпи же башкабы? Андан мен негизи тиешем жок болгондон бул жака мен чакырганга такыр эч бир мындай эме жок эле да. Шарт жок эле. Эмне үчүн чакырган өзүмө түшүнүк. Президент Садыр Жапаров буга чейин ушул саясий оппоненттерин куугунтуктабай турганын айтып келет. Анан сиз акыркы жолу Садыр Жапаров менен качан жолуктуңуз эле? Эмне жөнүндө сүйлөштүңүз эле? Акыркы жолу бир ай болду. Жолукканы бир айдан ашыгыраак болду. Жанагы мыйзам сунуштаганбыз го, мына шайлоо даже бир айдан да көп болду. Ошол мыйзам тегерегинде сүйлөшкөнбүз. Болду, ошондон бери жолугуша элекмин президент. Сиз буга чейин бир мандаттуу округтан барат деп айтышты. Ошону тактап кетесизби? Партиягыз барат. Азырынча белгисиз, ал чечимге келе элекпиз. Команда менен чогуу сүйлөшүп, азыр команданы түптөп атабыз. Кимдер Андамандын аттыйдан барат, кимдер партиядан барат. Ага дагы бир убакыт бар, дагы бир 15-20 күн убакыт бар го. Биригүүлөр болобу? Буга чейин биригүүлөр болуп атат. Болот албетте. Көп күчтөр менен биригип атабыз. Партиялар менен мындай саясатчылар менен бул бир жуманын ичинде сиздерге бир жарыкка чыгат. Командабызда кимдер бар? Командабызда күчтүү толтура инсандар бар. Мисалы аттарын атап кетесиз. кандай өтөт деп ойлойсуз ушу шайлоо? Буга чейин Азырынча сыр болуп турсун. кандай өтөт деп болгонуп атасыздар? Мисалы буга чейин Шайлоону бирдеке деп айтыш кыйын. Алдын ала 4-октябрды 3-октябрда андай болуп кетишин эч ким айта алган эмес. Ошон үчүн көз ачыктык кылыштан алысмын. Мен бирдеке деп айта албайм, бирок кысымдар болуп, мындай ушундай көп иштер боло берсе, бир толкундоо болушу ыктымал, бирок андай нерсени көз ачыктык кылып айтышын да кыйын.